Арыбаңыздар, ардактуу кесип ээлери. Менин аты жөнүм Кадырова Гүлмира Турдубековна. Алай районуна караштуу Кызыл Алай айылынын номер 17 Кызыл Алай орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенем. Кыялдарды орундатып, максаттарга жеткирип турган жашоо кандай керемет. Жашоонун өзү бакыт деп пикиринен айтылган эмес. Албетте, эгер сен жашоону сүйсөң, жашоодогу максаттарыңды билсең, ошол максаттарга жетем деп ар дайым аракеттенсең, изденсең, анда сага жашоонун ийгилик эшиктери ар дайым ачык. Ошондуктан аракетти дал бүгүн башта. Эч качан эртеңкиге калтырба. Эртең бул эч качандын синоними. Ырас, баштаган ишиң ар дайым эле оңунан чыга бербейт. Баары шайма-шай, сыдыргыга салгандай жылма, ойдогудай болуп калса, жашоонун кызыгы арзандай түшмөк. А бирок жеңиш жыгылган сайын турган, утулган сайын арданган, жеңилген сайын чыйралган адамдыкы болоорун эсиңден чыгарба. Жашым 38-де, эмгек жолума 17 жыл. Мугалимдик кесипти бала кезимден кыялданганга жана мугалимди эң таза, ыйык адам катары баалап өсүп, көз карашым калыптанып калганга бул кесипке чаң жугузгум келбейт. Мөлтүр таза балдар менен жан дилимди берип иштөөгө ар дайым биленмин. Анткени окуучулар жаңы ачылып келе жаткан бүчүр сыяктуу. Аларды кандай азыктансаң, дал ошондой ачылат. Аларды жашоого кургак, супсак, ширесиз ачылып калышынан корком. Ошондуктан мугалимдик милдетимди туура аткарууга, сүйүп аркалаган кесибимдин мыкты ээси болууга мүмкүнчүлүгүмдүн баарынча аракеттенип, жаш муундарды окутуп тарбиялоодо татыктуу билим берүүнү эң башкы вазифам деп билем. Бүгүн этиштин чактарын, менен баяндооштун, сан, жак боюнча ээрчишин, адабияттын теориясын, Айтматовдун канчанчы жолу төрөлгөнүн эле үйрөткөн мугалим эмес. Бүгүн адам жүрөгүн, каалоосун, сезимин окуткан мугалим, чыныгы мугалим. Канчалык жумушумду сүйүп аракеттенбейин, кыйынчылыктар болбой койгон жок. Анткени заман шаар алмашып жаткан азыркы учурда коом талап кылган нерсени бере албай, аксап калган учурлар көп эле болду. Окуучулар мурунку салттуу окутууну жээрип калышты. Китепке кызыгуулар азайып, аларды коомдогу жаңы нерселер кызыктырып, мугалимден жаңы нерселерди күтүп жаткан окуучуларга салттуу окутуунун өзү кызыксыз болуп турду. Бирок алар күткөн нерсени мен дароо бере албадым, анткени өзүм да даяр эмес элем. Окуучулардын барган сайын сөз байлыктары азайып, ой чабыттары тарып, өз ойлорун кебишмер бүлүктөрүндө чалдырып бере албаганы мени катуу ойго салды. Канткенде балдардын ой жорумун өнүктүрүп, канткенде кебишмер бүлүктөрүн өстүрө алам, канткенде аларды сабакка кызыктыра алам деп абдан түйшөлдүм. Баарына чекит койдум. Биринчи мен өзүм өзгөрүшүм керек деген ойго келдим. Ошентип издене баштадым. Жаңы жыл мугалим болууга далалаттандым. Уксам унутам, көрсөм эстеп калам, жасасам үйрөнүп алам деген ураан менен алган билимдеримди ар дайым практикада колдонууга багытталган тапшырмалар менен иштей баштадым. Жеңиш жеңил келбейт дегендей, талыкпаган эмгек, изденүүнүн натыйжасында ийгилик жаралды. 37ден ашты менин курагым. Өстүм, өндүм, үй бүлөмдү курадым. Окутуучу адистигин аркалап, ийгиликке барчу жолду уладым. Ар тараптуу сынактарга катышып, ар күн сайын тынбай эмгек кыламын. Арбын чыкса ошол менин кылганым, ар убакта сыймыктанып турамын. Окуучулар болду менин булагым. Алар үчүн билимге жол саламын. Булак сымал тынбай агып оргуштап, билим дүйнө саякатка барамын.